Ошол жерде акционго коюлду дейт. Акционго койгондо акционду эч кимибиз уккан эмеспиз. Бир айткан 2 миллион деп. Элде 2 миллион акча жок. Мурунку айыл өкмөт билет, мына төлөкөй кылган ушуларды. Мына бала эми жаш бала иштеп атат. Мурункулар ушул жерде бир чек алган жок, ушул жерден аяктагылар эми билип атабыз ошого окшогондорду. Ушунду вопросу койлу эле, ошо бу жерде 3 гектарлерди айыл өкмөттүн мына өкмөттөр билет, полный бөлүп алышкан, иштеген өздөрү бөлүп алган. Ушундай элге берсин ушул чекти, ушо суусу бар үстүндө. Buyagı mına şu çekeden başlap balam 32 gektir şu gelin nimesini balasına çakasına. Joldan ıldı yiyor dağım? Joldan bir jağı. Joldan jogorı. Jogor jağı. Bana yerde 32 hektar çıkmaydı da çok. Çok bunu yaklarından beri çıkart balam üstü yağından beri. Onun yanında çekerası var da şunda burun jip buran bol 9,5 bin bana anında çekeleri turba ona zabordunu kırlar. O şunun işleri 32 gektir oşonun nemesi. Bir yıl adamdı. Bir yıl adamdı. Bütün cahit bolup eseptelgen eken burun. Neme olgan eken şunday olup bir adamın koluna ötüp ketken. Buna pas çağı var o nemege deri olam. O kanal. Kanal. O kanalga deri. Buna üstü yağı da var. Şu buna şu yerlerde tekizde bu yerlerde. Çek polatele. 4000 neme var deyt. 4000'den köp. Anan ziyadım bizden buna hazır basbar görüyorsun o şu tekizlikte sotqa bergen elek o şehirde de bir gelini var iken. O şol bizge 90 sotuk bizge girip ketmişim benim oğlu sottu, Royun sottu. Oha. Ulan şu bir aydan bir aya kadar cıldırıp koyuyoruz ki, Rıcağına çeç vermeyt ki, nimet beyt. Oldu. Bana falan bana ceradis tuğalı içemez. Siz ait bittiniz o şeyde. Oha. Kim ceradis? Sizde? Bu yer özü onday жерде ilgeri at көрүнүшү базанын турган орду болгон, at көрүнүшүн база болгон. Ошонун общий жалпы аянты бул жердики. Нар жактагы жерлерди кошкондо 40 гектар жердин аянты элейт. Ошонун ичинен 24 гектар жери жайыттын жери, анан калган 50 гектар 77 сотик жери эски калкы конуш. Мына мал сарай элгерки баягы at көрүнүшүдө иштеген жумушчулардын үйлөрү болгон. Анан 2005-жылы 30 адыр айыл өкмөтүнүн токтому менен 4 жаранга 32 гектар жери токтому менен сатылып кетти. Эми 4-өнө да основной 32 гектар жер ошол 4 жаранга сатылып кеткен да 2005-жылы. Олорду полный документтерин тактадык. Мына Турганбаева Айнура дегенге 6 гектар, Атамбаева Миргүл дегенге 6 гектар, анан Бекмаматова Бактыгүл дегенге 10 гектар, анан Атамбаев Райымкул деген жаранга 10 гектар болуп, общий 32 гектар жери сатылып кеткен. Бул жерде 2 гектар турат. Мына 2 гектар дагы неме турат? Ол азыр сотто каралып атпайбы? Сотто каралып. Зиян Исламович, ал жерде Турисбек Молдоевичтин тапшырмасы менен уже кум шагылдар төгүп, участкага бөлүп аткан жерден бизге жарандар кайрылганда жеринен келип бүт алдырып токтотконбуз да. Азыр сотто каралып атат ал иште. Кече дагы келди. Бүгүн сот Бүгүн саат 4-тө отурган соттун отурмалары ал жакка эми убактыбыз болбоду барганда. Барыш керек, азыр катышкан керек. Азыр бир адисибиз барбы кетти. Бар бул жакка. Балам, биздин ушу 2 гектар жерге мына биздин үйдү кирип кетти деп, бизди азыр ушу сотко берип, ушу жерибизди алып келгиле деп атат. Биз мына ушу жерге 50-60 жылдан бери ушу базда жашап жүрүп, мал багып жүрүп, ушу үйдү салганбыз. Эми ушу кирип кетти деп бизге сотко берип атат. Ким берип атат? Сатып алган киши. Кийинки сатып алган жер адамдар. Сатып алган кишилер. Бизге ушу 2010-жылы приказ чыгып, 10 сөз үйлүгө ушу жерден жер берген. Ошо приказ чыккандан кийин салганбыз үйдү. Эми ушу кайра өзүбүздү ушу 8 сотик жерибизди кайра ушу бизге кирип кетти деп бизди сотко берип, эме кылып атат. Сотко барып атып чарчадык биз. Арыганыбызда. Мен эми чалмайм, айып. Мен ушу балдарым менен жашайм. Баламдан 5-6 баласы бар. Эми ушуну силерде эми жакшы ошол түшүндүк, ошол менен чечпиз. Бүгүн да сотко барышыбыз керек. Эми мындай эми сот
иштерине биз аралаша албайбыз, чынын айтканда анан. Ошондуктан мына айыл өкмөттөр турат бул жерде. Айыл кеңештин депутаттары бар, төрагалары бар, турабы? Барсыңарда. Эми ошол айыл кеңештин депутаттары шайланган ушул жерде кызмат кылабыз, элге кызмат кылабыз деп депутат болгон ошолор аракет кылыш керек эле ушул жерлердичи. Мына азыр мына берилген 32 гектар жер боюнча дагы эч ким келген эмес бул жерге. Ошону алгандан бери эч ким келген жок. Кече ана жерде патсансабыз бар эле балам. Ошо патсансаны жылдырып биз мuyaka чек беребиз дегенде анан туюп жүрүп, анан билип жүрөбүз. Ого дер билбеппиз. Бизде окуй анакка жылдырат, же мындай болот, андай болот, ол нече эле болбой турган жер экен эле. Биз ошондо утургутуп жүрүп, акыры буягында мына биздин айылда мына корпуста жашайт. Ушул жерде 2-3 үй бүлө келиндер 2 комнат корпуста жашайт. Ушу бизге жер бергиле десе, аэропорт болот деп жер бербей келип, мына эми гектирлеп ушул жерлерди алып атат. Ушул жерден бизге берсе болбойбу беле? Ооба. 2 комнат немеде корпуста отурушат. Жер бер деселер бар жогу эски. Бул жерден эле абалар сүйлөбөйсүздөр сиздер. Бардык эле аялдар сүйлөйт. Чында ошо айылдар. Эме жердеки мындай да. Жердеки айылдарга берсе. Ошол жерде биринчи муну биз билбей делек белде. Эмне болгонунчу, эмне болуп, кимдин атында, ана жерде патсанса бар, анан жылдырдык да. Жылдыргандан анан ошондо билип атабыз. Анан биз ушу патсанса кала бербейби десек, патсансардык мен жылдырып берем, каалагандай кылгыла деди. Менде бардык документтерим бар деди. Олуңардан келгениңерди кылып алгыла деди. Анан ал жерде ошол эмеси бар, малчысы бар. Десек, ошону бар туруп ошо Жайлатанбаевга айтып ушуну патсанса калып кала бербейли десек, жок дейт. Мына жер керек болсо патсансаны каалагандай жылдырып алгыла. Биз жылдырып каалаган жерди кой. Ондо деп кеме алып туруп, кыйла жаңжал болду. Бул эже менен да урушуп кетти. Анан мен бардым, анан барып кызык каалагандай кылып алган колуңардан келгениң кылгыла деди. Биз ону билбейт элек аны. Ана Алайбазынын жанындагы жылдырабыз деген 10 гектар ошол алып. Ошого сатылып кетиптир олар. Тегиздик суулуу жерди да. Азыр анда мында айыл өкмөттүн жер адиске биз тапшырманы берели. Дагы караңыздарчы, кайсы жерлерде бар экен мисалы. Баарын көтөрүлүп атат документтер. Болуп турбу? Анан кийин мыйзамдуулугун биз карайлы. Эми ошо мыйзамдуу берилгенби, же мыйзамсыз берилгенби, мыйзамсыз сатылганбы, ошону тактайлы. Эми алган адам мен мыйзамдуу дейт балам. Жок, мында эми силер текшерип нетесиңер. Биз анда кылабыз, текшеребиз. Эми бир жери балким мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн болот. Мисалы да эми. Ошондо боло турган болсо биз дароо сотко кайрылып, сот аркылуу чечпесек, буну жөн чече албайбыз. Себеби дегенде баарын документтештирип алган да аларчы азырчы. Ошондуктан биз азыр мыйзамдуу жагын карап берели андай кылыпчы. Жок, ушу бизди эмне жылдырып, силерди аэропорт болот жылдырабыз дейт, олорго эмне берет? Аэропорт бизге керек экен, олорго керек эмес, мына сатып алып туруп каалаганын ала берет экен. Бир адам эле. Ошол аэропорттун жеринен кылайлычы, кайсы жерден да баштаган ошо аэропорт курабыз дегенчи. Аэропорт курабыз деген жер куд ушул жерлер кирет картасына. Болбосо бизге аэропорттун жер берсин. Курабыз деген тапшырма 2015-жылы берилген да. Анан 2014-жылы обул администрациядан комиссия түзүлүп, ошол обул администрациянын комиссиясы менен 30 адыр айыл өкмөтүнөн 236 гектар, мадыдан 236 мадыдан 234 бизден каралган да айыл өкмөттөн. Каралган корутундулар берилип полный. Обул администрациянын, Кара Суу администрациясынын буйрук токтомдору чыккан. Андан тышкары 30 адыр айыл өкмөтүнүн кеңешинин токтому, айыл өкмөтүнүн токтомдору чыгып, уже полный пакет документ даярдалып, Госрегистр тарабынан даярдалып, полный ояка представленияга берилген да мындай болуп. Бул 2017-жылы ошо полный корутундулар алынып, анан Бишкекке правительствого сунушталган эле да. 2012-жылы токтогон экен, берди келип изилдеп бүткөн экен. Аэропорттун курулушу курулат дегенге чейин уже 2005-жылы Жайлатанбаев өтүп кетип атпайбы? Ооба. Эми мындай кылалы. Биз аэропортко тийип эле турайлы, аэропортунда туруп турсун, туурабы? Ооба. Мына азыр ушул жерде сатылып кеткен жерлер боюнча азыр иш жүргүзөлү ошо боюнчачы. Зияднага менде да бир неме да. Мына аксакалдардын эжелери сүйлөштү мына жерде. Ушул жерде 32 гектар жер, 32 гектар жер ушул өкмөткө калса болсо чоң пайда болот эле да бир жагы. Анан ушул 32 гектар жерди алып атканда 2005-жылы алып аткан мезгилдерде элге айтып бир неменин негизинде алынган эмес. Ошо 17 жылдан бери өздөштүрүү максатында алган болсо дагы өздөштүрүлбөй жатат. Эч кимге же
Oyağında emес же бул жагында эмес. Бул маселе уже азыр сиздерге айтылып бүттү. Андан тышкары деле мына биздин айыл өкмөттөрдө деле чоң иштер болуп атат да. Мына азыр биздин Нур-Султаныбыз бул жакында келди. Биз Нур-Султанга биз эч бир немебиз жок. Бизге кайра айылыбызга кайра кичине болсо дагы бул пайдасы тийип, азыр болгондон баштап жакшы пайдалар тийип атат. Биздин мектебибизге, башка нерселерибизге, немелерге. Андан тышкары наркы анал сайдын наркы бетибиз бар. Ошол бетте 2 гектар жерибиз бар. 2 гектар жерде 33 чек берилген. 33 чектин ичинен биздин айылыбыздан жана Кызылабад айылынан бир адамга дагы бир чек берилген эмес. Андан тышкары мына бакты мен өткөндө тактаганда 14 гектар жер бар. 14 гектар жеринен ham 3 гектар, 4 гектар жерде без трансформация ошол жерде азыр бөлүнүп бардыгы алып документтештирип турат. Бул жерден ham айылдардан биринен ham эч кимге чек берилген эмес. Чек берилсин десе айтсын. Же Жипром айылынан, же Кызылабад айылынан. Бул жерлер турат. Ол жерлерди караштырышыңыздар керек. Биз аз бир эле мына ушул неменин жанына такалып атабызбы? Бул жерде мына 2 гектарда дагы мурун жолу өздөштүрүү максатында деле берилген экен. Анан бирөө сатып алып туруп, аны Бишкектен алып туруп берге чекке деп турула берген. Алга эми ал мыйзамдуу, мыйзамсыз барын сот өзү чечет анычы. Эми биздин максатыбыз ушул. Сизден кайрылып аткан себеби. Ушул жерге ушунча эл 75-жылдары, 72-жылдары бери келип отурушат. Şu bir korpusta, 2'den 3'ten үй бүлөсү менен. Ошого ушул жерде биз азыр ушул жерде кичине жерибиз калды. Ошол жерге мына айыл өкмөттөрүнөн суранып атабыз. Кичине болсо да бизге сиздерге 2 гектар, 3 гектар болсо ham чек бериңиздер. Канча жылдан бери отурабыз деп кайрылып атабыз. Айыл өкмөттөн биздин азыр жалыбыз жок. Бирок мындан мурунку айыл өкмөттөрдө мына кече жакында 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл мурунку айыл өкмөттөрдө көп суроолорубуз бар. Себеби мына ушул жерден өзүнүн наркы бети көп жерлер без трансформация турат азыр. Ошолорду бердирип, Отсадырдан, Караөдөдөн бардык жагынан келип берип койгон. Биздин айылыбыздан эч ким жок. Ушул жерди мына азыр бул бек айтып аткан жерде. Мына айыл өкмөт иштегенде полный бөлүп алган. Өздөрү бөлүп алган. Ошо неме туурабы жерде алгандар. Ошол жерде чекти биз билгенибиз жок. Азыр 5 сотчудан неме этип койгон. Барып көрсөңүздөр деп болот. Ошол жерде 3-4 балдарын бөлгөндөн бирөөсү чек берген жок. Аякта биз тааныбагандар келип алып атат. Ушуну жазып алдык эле. Ушуну айыл өкмөттүн мына немелер билет. Мурунку айыл өкмөт билет. Мына төлнөкай кылган ушуларды. Мына бала эми жаш бала иштеп атат. Мурункулар ушул жерде бир чек алган жок. Ушул жерден аяктагы эми билип атабыз ошондорду. Ушунду вопросу койлу эле. Ошо бу жерде 3 гектарлерди айыл өкмөттүн мына өкмөттөр билет, полный бөлүп алышкан. Иштеген өздөрү бөлүп алган. Ушундай элге берсин ушу чекти. Ушу суусу бар үстүндө. Булак бар. Ушу элге берсин ушуну. Кызылабадта мына бу жерден эч ким чек алган жок. Ушу чектеп жүрөбүз. Андагы аяктагы ушу билген неметен билип калып атабыз. Ушул жерде азыр трактор менен чек кылып бөлүп койгон. Биз биздин саткандар ham бар ушу. Бу жерде депутаттар бар. Мына жерде Асан деген депутат бар. Аяктагы жерди шимшилеп жүрөт. Мына билет бардыгы. Асан мошенник деп коет ушу депутат. Депутат өз элдин атынан болгон. Аны ким шайлады? Мошенник. Ошо шайлаган. Кутту ошо бала кылып атат. Мына жерде ана чекке нелер полный. Бирөөнүн айерде бош жер болсо шарт барып аса алып. Неме ошондой кылып атат. Асан деген депутат бар. Мына билишет мына жердеги. Который айердеги бүттүн неме депутаттын эмеси жок го. Ушу неме Жок адамдарга сатып барын берип ушу хандиян берки сатып атат. Мен булайында эмесмин укам. Түндөсү тартып кетип атты чектерсичи. Болду. Мында кылабыз. Биз атайын келдик мынакей бул жерден. Мынау Кара Суу районунун акими Каныстан турабыз. Bir minut. Мына атайын келдик, ушу маселелерди биз ушул жерден жеринен барып көрөлү, ушуну 2 айдан бери ушундай текшерип берели депчи мына. Мына Кара Суу районунун акими мынакей акимиңиздер мынакей келсе керек бул жерге келгенсиздер туурабы? Жок, буяк келелек. Мына азыр келди. Анан эми акимге тапшырма беребиз. Бул жердеги айыл өкмөт башчысына тапшырма берели. Ушул жерден караштырсын. Мына айтып аткан жерлериңизди ана текшерет бирөө болочу. Ушу трансформация кимге чек берилип атат, кимдерге берди, кантип берди, ал мыйзамдуу жерлерби, мыйзамсыз жерлерби, алардан бирөө текшерип бардыгына. Жыйынтыгын чыгарып анан кийин силерге Зиядин, малындайбыз. сатканда
мындай бир неме акцион коюлуп, элге жарыя кылып, анан кийин сатылчу эле бу же өздөштүрөм десе проектisi болуш керек эле. Эч баласы жок, башка мына турат жерлерде эле алган. Биз болсо мына какшап жүрөбүз. Азыр айттым го, эми алар ам документ кылып алыптыр да. Азыр биздин бир эле жолубуз ошол сотко кайрылып туруп, сот аркылуу чечебиз. Туура айтып атасыздар азыр. Эгерде ал жагы мыйзамдуу болуп, баары жок кагаздары туура боло турган болсо, анда биз жана айткан маселени айтабыз. Ошо 2005-тен бери эмне кылдың бул жерге депчи. Туурабы? Эч кандай эчтеке өздөштүрүлбөсө, бир көчөт экпесе, же бир эгин эгилбесе, жөнүнө турат экен. Анда бош жерлер болсо, кайтарып алганга да мыйзам жол беришсе керек, ал жагын карайлы. Балам, болбосо биз ушу докансы садыр менен немеге дерик бара берет. Жок, барбай туруңуздар, биз чечелик. Эмне кылабыз анан? Айла кетип атат. Ушулардын эле сөзү болуп кете берет экен да. 85-жылкы да. 4 баласы бар. Азыр квартирада жашайт. Чеги жок. Үй салайын десе чек жок. Чек берилбейт ат ошол. 87-жылкы балам бар. Ого да чек жок. Жер жок. Берсин элге ошо. Өкмөттүн иштегендер бүтүн бөлүп алышат. Эки бала, эки келин менен отурабыз. Бир үйдө мен 4 та келин менен отурам. Чекке барып эле айыл өкмөткө барсак эле айып көрт дейт. Чоң балдарын уже үйлөй турган, үйлөш керек. Азыр чеги жок. Түндөсү келип тартып кетип атат. Чекерлерден берсин койго атат. Сөздөрдү укулачы сөздөрдү. Мына Кызылабадтан келдик. 5 балалуулар бирөөсү да ал элек. Аяктагылар алып сатып атат. Мына биз мыякта Бөлгөндө билип атабыз да, ошо бергендерди түнүгө тартып кетип атат. Мына ошо жерде минутта азырчы. Мына азыр сиздер айтып атасыздар, мына айыл өкмөт башчысы сиз жер адис бол бир топ жылдан бери иштейсиз да, 4 жыл болду. Билесизби мына жердеги азыр айтып атпайбы, тиги айыл өкмөтүндөгүлөр бөлүп алган деп. Кайсы жер бул жерде? Ол жер Аз мына жер адиси сүйлөшөтчү. Ол жер 2015-жылы мурдагы Асан Базыбай уул иштеп жүргөн мезгилде облус исполкомунун токтомунун негизинде 35 гектар жер мынау госпесхоздун жеринен 30 айылынан 39 гектар ошондой облус исполком чечиминен архитектура менен согласованный генплан түзүлүп таркатылып кеткен жерлер экен. Айлана бардын эле Базыбай уулуна Жок, муну азыр берип атат. берген адамга жүктөп кой. Тиригиңер амыл жооп бере турган барбы өзү? Жок, азыр берилген жок. Ошол мезгилде Берилген да, берилбей койчу эле. Азыр айыл өкмөттө кызмат иштегендер алып алды деп атпайбы азыр? Жок, мен чегим болсо айтсам Жок эме сен меники бар меники. Силер туура сүйлөгүлөр да. туурусу мына жерде бүтүн өлөп бөлүп алгансыңар. Өзүңүз мен бөлүп алдым. Жок, айыл өкмөттө сен деген жок. Айыл өкмөт бардын жери мына жерде. Бар. Асан качан өлүп кетти? Мына жерде балдарыбыз чек ала албай атат. Канча жылдан бери жүрүшөт, 3тен 4тен балдары менен ар кайсы жерде жүрүшөт. Мындай кылалы да. Мен азыр мынакей айыл өкмөттөрүндө тапшырма бергем. Туура район боюнча азыр 61 000 жаран чекке муктаж болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ар бир айыл өкмөтүндө чекке муктаж жарандарыбыз бар. Мына буларда бүгүнкү күндө Нур-Султан тизме бар, турабы, Бар. Ошол тизмени мына жер комиссиясы менен анализ кыла дедим. Биринчи кезекте аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жанагы сиздер айтып аткан бир үйдө 3төн 4төн 2ден келин отурса, ошолорго белгилеп атабыз. Колунда барлардыга айтыш керек, мыйзам туура бир жаранга өмүрүндө бир жол чек алган укуктуу. Бирок азыркы күндө баарына чек берүүгө мүмкүн эмес. Сиздер ревизия кылып атасыздар Нур-Султан, турабы ушунун баарын? Ошону айтыш керек. Ачык айтканга убакыт келди. Эшмат ташмат эми чекти бияка башка жака берели депчи. Кайсы жерге барсаң эле айыл өкмөттөрүнүн Жансалович тиги эмелерди ээлеп алган дейт, болду. Айыл өкмөттүн депутаттары ээлеп алган дейт. Мен келгенде да айтмадым, урматтуу депутаттар чекке киргизбей эле албай эле коелачы депчи мисалы. Кирип кеткен ошону деле азыр трансформацияга киргизип берсеңер. Кичине элдерди неме кылып турасыз элек деген. Чек боюнча сүйлөп аткан жерде мен ондо Нур-Султан биздин айыл өкмөтүбүз төрөгабыз эле. Ошол жерде бир вопрос көтөргөнбүз өзүчө. Мына Зиядин эке өзү дагы билет. Мен айтканмын. Бир жаран дагы Кызылабадтан бир адам алган эмес. Жипромдон алган эмес. 30 башка жерде. Мен айткам 36 чек, майлы. 3-өнү Жипромдон, 3-өнү Кызылабадтан, 3-өнү 30-дан, 3-өнү Караөдөн берип туруп калган кыла бербейсиңер деп айткамын да, ошо тууралуу. Азыр ошол жерде мисалы үчүн башкалардан сатып алышты. Биз жакта мында Кызылабадтар ham сатып алышты, ошо жер боюнчачы. Анан дагы бир вопрос бар десеңиз, мына биздин Кызылабадка кире бериш жерде сол жагыбызда көпүрөдөн өткөнүбүздөн ямалар бар.
Ошол жерде акционго коюлду дейт. Акционго койгондо акционду эч кимиз уккан эмеспиз. Бир айткан 2 миллион деп. Элде 2 миллион акча жок. 2 миллион акча деген айткан. Анан азыр туруп туруңуз. Ошол жерде айтылгандан кийин ошол жерге кечекеде биз Россияда балдардан угуп атабыз. Ошол жерге биздин мына Дүйшөкө деген киши бар. Ошонун аялы бир эле ошо катышты. Барып. Нурсултан келгичейин бул иш болгон. Ошол жер 75 миңге сатылып кетти. Ошол жерди мисал үчүн да мен деле 75 миңге ала алам да. Ошол жерде бизге барганыбызда 2 миллион дешкен. 1 миллион деген. 2 миллион. Сачалан эмес 1 миллион деген да. Ушундай да жарыя кылган буну айыл башчыбыз айтылган ушул жер аукцион болот. 1 миллиондан башталат деген да. Анан эч ким туруп калган ошо бюджеттен катыштырып өлөдү. Ушул арзан пул алып коюп туруп. Ону айткан айыл башчыбыз жок. 76 миң келе акцион болгон экен. Ошо 1 миллиондан башталат деген да аукционда. Анан туруп калган. Айылдан коюп коюпту да бул адамдычы. Ошо паспортун алып келди эле. Onu хозяйны башка бирөө бирокчу. Хозяйны бирөө айылдан эле коюп койду. Ушунду акционго койсоңуз кичине 15 миңге сатып бериптир, 15 миң ушул эл деле топтоп берет. Биз аукционду угузган. 1 миллиондан башталат деген. Мына Сасбулакта, мына WhatsApp'тан баар жоңор көргөнсүңөр, видеолорун көргөнсүңөр, урматтуу туугандар, баарыңар эле. Айта тургандар айтып кала ушундай нерседе. Бул жерде Зянеке эрте жазда экен, күздө трактор менен бөлүп аткан жерден видео менен бизге ташташкан. Биз көргөнбүз. Кимдики даже айыл башчы өзү келген. Ол жерде мен досумун 2022-жылга чейин мына быйыл бүтө турган договору бар. Ошол жерди дагы уже алып, биз видеодон тарт таштаганда трактор менен четке бөлүп аткан экен. Биз ошол жерде айтканбыз, мына Талайка мурун Точи Талайка айыл өкмөткө барам айтканбыз. Эч кандай чек жок, эч кандай бөлүнбөйт, ошол бак калат деген. Ол азыр бак ким кандай кылган азыр деле билбейбиз. Бөлүп койгон. Трактор чек кылып. Чектер сатылып атат, эл бири-бири албай атат да. Кыскасы 70-90 жылкылар ал элек азыр. Балдарын үйлөй турган адамдар. Сабагончолук эле немеси болбойт. Өлгөн адамга эле төңкөп койбой, тирилиңерен бир жооп бергиле айланайындар. Канча ыйлап атабыз силерге? Канча жолу ыйлап атабыз? Ушул ак көз, кара көздүн бардыгы ыйлап атабыз сага. Кана ушул бир ушул убакта ушундай болуп кеткен экен деген маселени көтөргөнүңөр. Кана кимин көтөрдүң? Эми мындай айыл өкмөт кызматкерлер мен силерге айтайын. Силер да мына ушул жерге кызмат кылабыз деп келдиңер, туурабы? Ооба да. Эми сөз түрдө бизге барыш керек беле ушул жерде? Ооба да. Мына сен эми болгонуга мен билишимче бир 3-4 ай болуп калды, туурабы? 4 ай болуп калды. 4 айдын ичинде сен ушуларды көтөрүшүң керек эле, ушу кагаздардын баарын көтөрүп, өзүң кызыгып, эл менен жолугуп кандай көйгөйлөр бар деп келиш керек эле. Нурсултан келип көрдү. Келди, эми келген десе келсе көтөрүш керек ушу документтердин баарын. Ошо эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, мыйзамсыз болсо деле бериш керек соткочу. Сот ошол жерден карап берсин. Бизге ошону карапайым эле сотко чуркай беришибиз керек. Жок, андай кылабыз. Ошону мыйзамдуу кылып туруп сотко кайрылгыла, сот четсин. Айтып турам, эгерде документтер мыйзамдуу боло турган болсо, мына маселени койгула ошол жердечи мынакей. 2005-жылдары алыныптыр. Алганда ошол жерде токтом менен эмне деп алган экен? Кантип өздөштүрөбүз алганбы? Жер айдап эгинсегебиз дегенби, же бак кылабыз дегенби? Завод кылалы. Же бир курулуш курам дегенби мисалы? Ошолор бир өйдө аткарылып атты мисалы, айтып турам. 17 жыл болуптур балам, 17 жыл ушу алган. Мына турат. Эми пулдулардын эле заманы болсо биз ошол мына жерди бир сыра көрүп, съемкасын алып жетишкен УКМК. Андан кийин бизге жооп келбеди. Себеби баягы арыз башка адамдын атына болгон үчүн бизге жооп келбеди да. Азыр мындай, эми азыр бардык ошо тергөө иштерин азыр мына прокуратура өткөзүп берди. Азыр кайрадан прокуратурага кайрылыңыздар. Биз көзөмөлгө алайлы. Анан прокуратура кайрылып бүткөндөн кийин сотко өткөзөт. Анан сотто биз киргише албайбыз эми соткочу эми. Ошондо болсо да эми караштырайлы мында. Ошентип ошондой кылып койсок биз дагы 5-6 жыл жүрө берип, же бул пулдулардан ала албасак, болбосо бизде башка жерден жер бергиле. Эмне кылабыз анан? Дагы ушу самтыраган бойдон жүрө беребиз бир бойдон. Ушулар ушу бойдон ыйлап жүрө береби дагы. Дагы бир нерсени айтып калайынчы. Жер бар. Мына биздин гараж 1 гектар. 2012-жылы айыл өкмөттөн мына архитектурадан келтирип ушул жерге адамдарга чек берилди, тарт бергенле. Кийин аэропорт болот токтоп калып, документтер неме болуп калып, адамдар өздөрү архитектурага келип тарт берип жүрүп, документи неме болуп, үй салынып калып, азыр мыйзамсыз турат. Жер трансформацияда да жок. Эми айыл өкмөткө кайрылып атабыз, ону караштырабыз деп атат буларчы. Жаниславович, азыр биз жакында Турсбек Молдович менен да
кеңешкенбиz. Азыр 102 гектар жерди трансформация дайырлап, мына жакынкы күндөрдө Турсбек Молдобекович акимге алып кирейин деп атабыз. 102 гектар жерди трансформациялоо. Именно ушул участок чекке. Ал жерден дагы 27 гектар нол жерден бар. Нол жерде Кызылабадта мечит бар, ошонун тушунан 27 гектар бар. Ошол жерден бул жарандарга берсек болот. Жакынкы күндөрдө районго алып киребиз, Кудай кааласачы. Просто ал иш токтоп калган экен да, азыр эми жандандырып баштадык трансформация. Ал кете берсин мыйзам. Силер мага жактырдан караштыргыңдар. Мага жерди. Бул жакты мизамсызбы деп дагы буну менен чарышып бир 2 жыл өтөт. Мына бебечере дагы ушу мына эски тамдарда жүтө беребиз. Ошо да. Кандай киришет ада сот менен кантип чабышат. Сиздер биздин немебизди жетпей жатсаңыздар. Жок, эми сотко кайрылгыла деп атабыз да, сотко кайрылгыла деп. Биз кайрыла албайбыз да. Мен булар кайрылсак укуктуу. Жок, ошону мыйзамдуулугун силер деле зыядын эмесиңер. Анан биз эле чуркашыбыз керек бем. Айыл өкмөт чуркабайт экен. Өздөрүнө сотко бербейт экен. Анан эми силер чечпе дагы эле ошол бойдон калат экен да бул эми. Эми мына азыр 2 гектар жерди 2 гектар жерди бирөө сатып алды. Сатып алгандан кийин мына биздин чек ошо жака кирип кеттир. Эми муну сүрдүрүп салабыз деп. Сүрдүрсө боло береби? Мына буяка чек берсе боло берет экен. Чек берсе боло берет. Булар берип атат чекке. Чекке берип атат. Бизге болбойт экен. Документ кылып берген айлыкта полный документи бар. Токтом чыккан. Жали менен базарбай чекке берсе болот экен. Бизге карапайымга болбойт. Документтер бар жогу. госактыларды бири-бири накладка болуп калыптыр да, биз азыр кадастр менен сүйлөшүп атабыз. Аны эч ким үйүңүздөр кирип сүздүрбөйт. Азыр ошо госактыларда карап туруп, аныкы буга кирип кеткен да. Ошо 2-10 эле айырмаласак болду, бул жерде маселе чечилет. Госакта бирок бар да, бул үй бар госак. Бир адам чекке берип атпайбы деп атам. Жок, аны дагы токтоттук го, кече күнү бүт шагылдарды алып чыктык. Акимибиздин тапшырмасы менен. Жок, аны Жумаканжы аны саттырбайбыз. Азыр биздин мына райондун аким Турсбек Молдобекович бизди өтө каттуу көзөмөлдө кармайт. Протоколду тапшырма берген зам аким Байкевич менен биргече жеринде келип сүрдүргөнбүз. Азыр бул жерден эч ким чек бербейт. Эми азыр Зияд Исламович айткандай, Турсбек Молдобекович айткандай, кичине сабыр кылып турайлы, биз до конца чуркап